Эми азыркы Илмиянов, мен ойлойм, чын деле Атамбаев үчүн былай болгондо чоң сокку болуп эсептелет да. Бул эки мурдагы достун, азыркы президент менен мурдагы президенттин мамилеси биротоло үзүлдү. Ал элдешкис болуп деңгээлге өттү деп айтсак, баа берсек туура болот. Бирок мурдагы убакыт боюнча айта турган болсом, мен Атамбаевди ушул 2005-жылкы окуяларга дагы активдүү катышкан саясатчы катарында, 2013-жылкы дагы катышкан саясатчы катарында биз чогуу жүргөнбүз. Ошол убакта билем, Атамбаевдин мүнөзү жеткиликтүү деңгээлде күчтүү мүнөзү бар адам да. Анан Атамбаевди баягы басып же болбосо коркутуп, мүмкүн убактылуу бир кандайдыр бир пауза кармашы мүмкүн. Бирок Атамбаев чегине турган, же болбосо саясатта кандайдыр бир качып, сынып кала турган саясатчы эмес. Мен мүнөзүн жакшы билем чын эле. Ошон үчүн 2005-те аябагандай ролу чоң болгон Атамбаевдин, 2013-жылда ролу аябагандай чоң болгон. Азыркы күндө дагы билем, убактылуу кандайдыр бир кыйналуулар болуп атышы мүмкүн, бирок келечекте жакынкы айларда эгерде президент, бул жерде мен дагы бир басым жасап айтып кетким келет, президент Жээнбековдун өзүнө байланыштуу. Эгерде президент Жээнбеков камоолор менен бирге мамлекетте сот реформасын жакшы ишке ашыра турган болсо, жергиликтүү бийликтин реформасын ишке ашыра турган болсо, билим жана медицина тармагында реформалар ишке ашып кете турган болсо, Атамбаевдин күчү жок болуп калат. А эгерде камап гана башка багыттар азыркы күндө каралбай кала турган болсо, азыр каралбай калалардын баардыгы. Экономика өлдү, саясаттагы абал аябай оор, социалдык абал оор, тышкы саясаттагы абал оор. Анда Атамбаевдин жакынкы айларда күчкө кирүү мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору дагы. Азыркы болуп аткан окуялардын баардыгына Атамбаевдин жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору.